Жакында эле социалдык тармактарда абактагылар айоосуз сабалып, телефондорду алуу үчүн жашаган жерлери тинтүүгө алынганы, ал турсун 5 адам уртокмуктон каза болуп калганы тууралуу маалыматтар тараган. Бул боюнча президент Садыр Жапаров комментарий берди. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич? Сиз Россияда иш сапарыңыз менен жүргөндө Бишкектеги СИЗО жана абактарда атайын багыттагы кызматкерлер камактагыларды айоосуз сабап жатканы, телефондорду издеп тинтүү кылганын айтып, ал тургай 5 адам уртокмуктон каза болуп калганын соц тармакта жазып чыккандар болду. Ушул маселе боюнча комментарий бересизби? Мен да интернет булактарынан окуп, дароо телефон аркылуу байланышсам эч кандай адам өлүмү болбоптур. Бул жалган маалымат экен. Бирок телефондорун алуу үчүн тинтүү жүргүзүшкөнү чындык. Бир эле түзөтүү колониясынан 700гө жакын телефон чыгыптыр. Мага видеолорун жиберишти. Эмне үчүн телефондорун алып жаткандарынын себеби түрмөдө отуруп алышып, сырттагы ишенчээк адамдарды алдап, акчаларын алып коюп жатышат. Мамлекеттик кызматтагылар көп алданышат экен. Алыс барбай менин айлана чөйрөмдөгү алданып калгандардан мисал келтирейин. Сизди президент баланча кечеге чакырды. Баарыбыз баланча суммадан акча чогултуп жатабыз. Тез арада кошо кал деп эркиндикте жүргөн жакындарын же тааныштарын жиберсе 30 000, 50 000 сомдон бере салган мамлекеттик кызматкерлер бар. Биринчи айымдын атын айтып, сени небересинин шоо тоюна чакырып жатат. 30 000ден чогултуп жатабыз десе 30 000 сом бере салган өзүбүздүн эле жакын тааныш эжебиз да бар. Анысынан да кечинде той көйнөгүн кийип алып, түнкү саат 10го чейин качан чакырат деп күтүп отурганычы. Күтүп берип тажап, анан телефон чалса өчүк. Ошондо алдамчыларга туш болгонун түшүнүп атпайбы? Мындай алданып калгандар миңдеп саналат. Жалаң түрмөдө отургандар телефон чалып, алдап жана коркуткандар болуп чыгып атат. Ошол үчүн телефондорун тазалап жатышат. Ал эми баш ийбей каршылык көрсөткөндөрдүн башынан сылабайт да. Тартип деген тартип, мурдагы заман жок, аны унутуш керек. Криминал бар өлкө эч качан өнүкпөйт, инвестор келбейт, башка мамлекеттер ишенбейт, ири долбоорлорго катышпайт. Кыскасы, криминал башкарган коррупциялык өлкөлөр эч качан өнүкпөйт жана келечеги жок өлкөлөрдүн катарында болушат. Ошондуктан келечеги бар күчтүү Кыргызстанды түзүп кетишибиз керек. Тартипке баш ийгенди үйрөнөлү. Мурдагыдай инвесторлордой, бизнесмендерди тоногон криминалдар болбош керек. Эгер кимдир бирөөлөр бизнесмендерден, ресторандардан, базар ээлеринен үлүш, отметка сурап келгендер болсо, дароо укук коргоо органдарына кайрылгыла, коркпогула, чагылгандай тездик менен эле чара көрүлөт. Эгер кайсы бир бизнесмен же базар ээлери өздөрү отметка бергенин билип калсак, жазага тартылышат. Азыр биз түрмөлөрдүн ичин толугу менен оңдоп түздөп, өндүрүштүн түрлөрүн ачып берип жатабыз. Иш жакшы кетти. Буйрутмалар абдан көп. Түрмөдө отургандар иштеп акча табышсын. Сырттагы үй бүлө туугандарын кыйнап, тамак киргиз, кийим киргиз дебестен түрмөдө отуруп алып, сырттагы үй бүлө бала чакасына акча жиберип турушсун деп шарт түзүп берип жатабыз. Алдыда келе жаткан 2-3 жылда бардык түрмөлөрдүн ичине өндүрүш ачып, шарт түзүп беребиз. Келечекте эмгек акылары да сыртта иштегендердей эле жогору болушуна шарт түзөбүз. Сыртта болсо иш көп, мурдагыдай жумуш жок деген шылтоо түгөнгөн. Иштейм деген кишиге иш толтура. Криминал деген ниетти жок кылып, иштеп, ак эмгек менен жан баксаң, ошол адал болот, ошол жугуштуу, берекелүү болот. Келгиле, мейли ким болбойлу, таза, күчтүү, келечектүү Кыргызстанды куруп, келечек муундарга калтырып кетели.